Саламатсыздар урматтуу коллегалар. Сиздер менен жалпы методика боюнча бүгүн баарлашайын деп турган темам педагогикалык толеранттуулук профессионалдык сапаттардын бири деген темада болмокчу. Биринчиси жаңы билимге ээ болуу сабагы, билимдерди, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандыруу сабагы, жалпылоо жана системалаштыруу сабагы, текшерүү жана баалоо сабагы жана комбинацияланган сабак. Мектептеги сабакка жетишип окуй албай калган окуучулар менен кантип иштесе болот деген тема болмокчу. Эмгексиз талант бул фейерверк. Көз ирмемге жаркырайт, бирок андан кийин эч нерсе калбайт дейт. Биринчиси таанып билүү чөйрөсү боюнча, экинчиси жеке өнүгүү чөйрөсү боюнча. Демек бул булумдун көбүгүн колдонгон учурда билимдин сиңимдүүлүк даражасын эске алып, булумдун таксономиясын эске алып, үчүнчүсү кантип окутабыз? Технологиялар боюнча. Портфолио бул адамдын чыгармачылык потенциалын ачкандай, анын аткарган иштеринин көрсөтмөлүү үлгүлөрүнө түзүлгөн резюменин аналогу. Чыгармачылык иштери, грамоталары, сыйлыктары, ыраазычылык каттары. Ошондой эле ата-энелер чогулуштарынын түрлөрүнөн бир аз айтып өтөйүн. Кандай түрлөрү болушу мүмкүн? Кактус методикасы боюнча ой бөлүшөйүн деп турамын. Ар бир баланын жан дүйнөсүндө көрүнбөгөн кылдар бар. Эгер аны чебер колдор менен чертсе, андан коосун чыгат. Ийгиликтүү иштериңерге ишеним көрсөтүү менен коштошоюн. Саламатта калгыла.